Assalamu alaikum урматтуу биздин көрүүчүлөр. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Кайрадан биз сиздерге экран астында турган 4 ургач, 4 эркек козуларды көрсөтүп беребиз туугандар. Бул 4 эркек козу, мындан сырткары дагы 2 козу кочкор бар, 2 ярышка бар туугандар, быйылкы козулардан. Тагыраак айтканда 6 баш эркек чыгарабыз. Биринчи 4өөсүн бөлүп чыгардык. 4 баш коз кочкорду көрүңүздөр. Андан кийин экөөсүн айдап чыгабыз. Биз учурда Карабалта шаарына жакын жердебиз. Тактаректи эсине чалып сурайсыздар. Мына ушул козулар сиздерди кызыктырган болсо, эсине чалып байланышыңыздар. 4 коз экен. Бул жерде экөөсү кичирээк, тагыраак айтканда экөөсү 5 айлык экен. Мына куйругу ак светлоржий козу менен чекедеги козу экөө 5 айлыктар деп айтты. Эсинин айтуусуна караганда. А мына 2 гарбоноз, андан жашы чоңураактар экен биртке. 2 гарбонозторду көрүп турасыздар. Уруктукка азыртан коз кочкор алып багып коем дегендерге 4өөсү тең жарайт. Бүт параметри бар. Эч брак жери бар жок. Куйруктар тартылган, ачык куйрук. Кулактары дагы стандартка жооп берет, талапка жооп берет. И өңдөрү дагы. Белдери түз, тайк эмес, көрүп турасыздар. Но жашыраак коз кочкорлор экени көрүнүп турат. 4 баш. Азырында жайлы басканда кайсы кочкор сиздерге жаккан болсо, өзүңүздөр чалып сүйлөшөсүздөр. Мына коз кочкорлорду бир четтен өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мугунун башы эң гарбаносу экен. Берки кичкейлер булар светло-рыжий экен, мына өтө эле светло-рыжий. Болгондо дагы мыногусу, мына башы менин караган азыр. Гладкий, өтө ачык өңдөө экен мына чекедей. И калгандарын өзүңүздөр көрүп турасыздар. Эң мына куйругу ачык куйруктуу. Куйругу мага өтө жакты, белдери жоон, буттары жоон коз. Мына гарбоноз өтө эле гарбоноз. Мына төшү өтө чоң экен, бели, корпус, бел жак, көкүрөктөн куйрукка чейинки белдери жакшы экен. Кыскасы 4 козун өзүңүздөр көрүп турасыздар. Кирип айдап чыгыңыздар, мына кулактарын мына 4өө тең так көрүндү кулактары. Бир четтен өзүңүздөр көрүп алыңыздар. Кулактары. Азыр мен дүң баасын сурап коеюн. Эми жекече алам десеңиздер, анда өзүнө чалып сүйлөшөсүздөр да мунунчу. Анткени көрүп турасыздар, коз кочкорлор уруктукка дегенден кийин муну бөлүп алсаңыздар да болот. Кийин багып, кийин сатам дегендерге дүң алсаңыздар да болсо керек деп ойлойм. Ким дүң алган адам утат, албетте арзаныраак алат. Мына козуларды кыймылынан эле өзүңүздөр көрүп койдуңуздар. Кыскасы биринде да брак жок. Азыр эсин чакырайын да мен бааларын сурап коеюн. Анан линияларын сурайын. Биринчи линиясын айтасыз же баасын айтасыз? Баасын айтайын, линиясын телефонунан эле. Баасын айтың. Баасы дүң баасы 43төн болуп калат 4өө 43 миң сом. Тандамайга сүйлөшөбүз да. Эки чоң канча болот тандамайга? Эки чоң гарбаносу канча? Мына бели күчтүү, куйрук ачылганы канча, мисалы үчүнчү? Куйрук ачылганы экөө 45тен болуш чоңдору. Акынчатын бабы, Так. Жооп болго түшүп беребиз, алыс жактан чалсачы. Мына искеп атканы гарбаноз, мына көрдүңүздөр. Золотойдук ошо гарбаноз. Золотой линиясы, Ушунун линиясы тиги ушаштиктики. Куйругу так турган. Бели күчтүү экен анын, кабыргалары кең, Мына кичинекей светлый барчы булар эмне? Бул Карзай 1 могу. Кыймылда басканбы мына, сары, мына. Аркы чекедегичи. Ал да ушаштиктики. Ушаштик. Экөөсү ушаштик, бирөөсү золотой, бирөөсү Карзай 1, Мына 4 кочкорлорду көрдүңүздөр, эми 2 кочкор чыгасын. Экөөсүн көрүңүздөр. Так, туугандар. Жаш коз кочкорлор. Бул коз кочкорлор кандай коз кочкорлор десеңиздер, булар уруктукка нагы иштете эле турган, кийин результат бере турган. Баксаң да башкача адамга мына вкус бере турган, то есть рахат бере турган бир коз кочкорлор. Ачыгын айтыш керек, булар тиги 4өөгө караганда өтө эле күчтүү. Причем куйрук разрези менен чоң, бойлору чоң, светло-рыжий. И мына бут, бел, аркаңгы чачтар, баш, кулак, бүт баары мындай көңүлдөгүдөй да, мына узун, эртең баксаң узун, жоон кочкор мына. Көрдүңүздөрбү? Эми ачыгын айтканда булар күчтүү. Булар Нур чарбасынан чыккан экен Карабалтада. Бирөөсү Волчоктун баласы, бирөөсү Айсбергтин небереси, ушундай экен, То есть булар линиясы Волчок менен Айсберг. Бирөөсүнүн атасы $25 000 Казакстанга сатылбады эле.
Білесіздер, Қуаныш Мықтыбаевтың қорасына кетті. Bir жарым ай болып қалды, қанша? 2 ай болып қалды. Bir жарым ай болып қалды ұқсайды, Қарабалта выставкадан кейін. Қазір мен иесіне сұраймын, ошо қородан алған екен, кішінекейінде бұларды. Біреусі Волчоктың баласы. Мына 2 ярышқа шықты бұйырса. 2 ярышқа екен. Беркі 8 айлық. 8 айлық беркісі? Арқынысы 3 айлық екен. Өзінің қорасына шыққан. Туылған уағына видеосы бар екен. Бірақ өте чоң 3 айлық қозыға. Бұл жаңы туылғанда 20 июльда туылған деді. Туылғанда құйрығын жүнін қырып салған екен. Ошон үчүн ушундай болуп калыптыр тугандар. Козу өтө чоң. Биз видеого тартуу үчүн гана кошуп атабыз. Азыр тартып бүтүш менен дароо бөлүп коет. Ярышкадан коркунуч албаңыздар. Шеп, кайсынысы Волчоктун баласы, кайсынысы Айзберктин небереси ошондо? Аркы Айзберктин небереси, аркысы. Аркы жакта, башын салып турган. Бул жана Кубанычка кетти го. Волчоктун баласы жана Титан деген. Ошонун прямой баласы жана $15,000 кетти. Бул Волчоктун баласы Титан сатылды айттык. Чай менен адашпын, кечиресиздер. Адаш үйдө болуптун. Титан ошо прямой. Экөө тең Волчок менен Айзберктин небереси ошондо, $25,000 ставкадан кийин кетти эле го тура. Могун атасы ошондо, Экөө чөткү. Булар секиргиче биз экөөбүз акырын баасын айталы. Мен параметрлерин өзүм айттым, негизичи. Моюн, баш, көкүрөк, кулак, бел, айрыкча белдер өтө күчтүү булар, Жиликтер. Шеп булардын баасын айтың эми. Жиликтүү кылып айтың. 80 миңден мо 2 очкор. 80 миң сомдон, Экөөсү кеми бар да. Аз мас кеми бар. Так, ярышкаларчы берки 3 айлыгыңыз канча болот? Неге ал чересчур бой чоң эмес? 3 айлык. Энеси дагы, атасы дагы жакшы да. Легенданын кызы бул. Легенданын кызы. Бул 3 айлык, аркы 8 айлык. Аркы 80 линиясы. Аркы 80 экен. Алардын балары канчадан болот? Алар 35тен. Экөө, 35тен да? Круговой. 2 ярышка. 75те экөө. 35 миң сомдон 75. 70 миң болот. 70 миң болот. 70 миң. Опа. Тым коюң шак кете бер. Машалла. Кочкорлорду 80 миң сомдон, ургач козуларды 30. Сиздерге жаккан болсо байланышыңыздар. Бир четтен өзүңүздөр көрдүңүздөр. Жаккан болсо телефондон скриншот кылып, ээсине чалып байланыша бересиздер. Козуларды өзүңүздөр бир четтен көрдүңүздөр. Айдап коюңчу шепкичине. Козу кочкорлор сиздерге жаккан болсо, анда байланышыңыздар. Бизге жакты, сиздерге кандай шептер? Хуш. Бүгүн 8 мал сатыкка чыкты ошондо, Карабалта тараптан. Линиялары менен бүт бар, линияларын айтты. Бол, тым коюңуздар мен. Көрүүчүлөр көрүп алсын. Бирок аз козуларды эртерээк бөлүңүздөр, Видеодо секирген жок, дароо апарып бөлүңүздөр. Тугандар, видео жыйынтайбыз. Эми сиздерге буйрусунчулар, колдон чыгарбай алыңыздар.